Эфир жүзгүлдүккө учурап калды да. Эми угулуп атам, Ким бол дейт. Мени тааныбагандарга өзүмдү тааныштырып кетейин. Мен Турсунай Керимбековна, йога тренеримин, психологмун. Психологдор коомуна мүчөлүккө киргенмин Казакстанда. Ислам чегиндеги карым-катнаш академиясын окуганмын. Интимная гимнастика боюнча тренермин, экспертмин, инструктормун. Психология боюнча бир эле психолог катары эмес, эксперт катары жумуш алып барып келатамын. Йога боюнча дагы эксперттик көз карашта да кароого тырышамын. Йога боюнча тренермин. Ушул үч кесипти аркалап аялдардын ден соолугуна, жан дүйнөсүнө жардам берип келатам. Көп аялдар бактылуу өмүр сүрүп атышат, күйөөлөрү менен тил табышканды, сүйлөшкөндү үйрөнүштү, балдары менен тил табышканды үйрөнүштү, алардын балдары бактылуу сезип калышты өздөрүн деп айтсак болот. Анткени эне бактылуу болсо бала бактылуу, эне бактсыз болсо бала бактсыз дегендей. Күйөөлөрүнүн алдында өзүнүн кадыр баркын түшүндү, ден соолуктарын жакшыртты, жатындары көтөрүлдү, кын булчуңдары бекемделди, жел чыкпай калды, заара кармай албоодон арылды, геморройдон арылды. Көптөгөн аялдар сахардан арылып атышат, сахарный диабеттен, миома кисталары кетип атат, табигый жол менен гимнастикалар менен жашарып атышат, арыктап атышат, чыйрак болуп атышат, энергиялары көтөрүп атышат. Көп адамдар менен мамиле түзгөндү үйрөнүштү, сүйлөшкөндү үйрөнүштү. Акча энергиясы, акчага болгон көз караштары өзгөрдү, кирешелери көбөйүп атат, карыздарынан кутулуп атат. Эми айта берсек, результаттар түгөнбөйт. Онлайн форматта дагы, офлайн форматта дагы жумуш алып барып келемин көп убакыттан бери. Алла таалама чексиз шүгүр, сиздердин ишенимдерди актоого бар күчүбүздү коллектив менен жумшап келатабыз. Мен тескерисинче күйөөм эркелетсе нерв боло берем дейт. Сизде мындай болгон болушу мүмкүн. Эми математикалык эсеп жок психологияда, бирок мындай нерсени айтып кетейин, 100% деген нерсе жок, байкап көрүңүз да. Эмне себептен андай болосуз? Мүмкүн сиз күйөөңүздү атаңызга салыштырасыз. Дайыма атаңыздай болушун каалайсыз. Бул бир вариант. Же болбосо мындай нерсе бар. Адам кичинекейинде негативный поглаживанияга көнгөн. Мисалы, сиз бир нерсени чачкан, төккөн, сындырган, кыйкырган, бузган кезде сизге внимание беришти дагы, ошол кезде гана мен внимание алам деп түшүнүп алгансыз. Өзүңүздү жакшы, ылайыксыз сезесиз. Эркелеткен, кучактаган, андай нерсеге өзүңүздү ылайыксыз сезесиз да. Мындай кезде адам позитивди кабыл албайт. Мен өзүм ылайыксызмын деп ойлойт. Сиз жакшы сүйлөгөн кезде, апаңыздан жакшы внимание сураган кезде отказ алып калган болушуңуз мүмкүн дагы, мен ылайыксызмын деп түшүнүп калган болушуңуз мүмкүн. Бул кезде адам, күйөөңүз мисалы сизди сүйөм деп айтса дагы, сиз буга такыр ишенбейсиз. Күйөөңүз алдап аткан сыяктуу. Жакшылап карасаң, көп аялдар неге жашап атканын билбейт. Күйөө көңүл бөлбөсө эмне кылыш керек дейт. Сиз өзүңүзгө көңүл буруудан баштайсыз. Убакыт керек, 1 жыл аз, но бүгүндөн баштасаңыз, бүгүндөн баштап жыйынтык боло баштайт. Эртең деген нерсе жок, катышыш керек экен деп жүрө берсеңиз, жүрө бересиз. Бүгүндөн баштасаңыз, мына бизде 31 январда башталат. 31-инен баштасаңыз, сиздин өмүрүңүздө көптөгөн өзгөрүүлөр болот. Сиз аракет кыласыз, натыйжа Аллахтан. Аллах сиз каалагандан да көп кылып берет. Күйөө көңүл бурбайт деген сөз, сен өзүң көңүл бурбайсың деген сөз. Күйөө көңүл бурбайт деген сөз, өмүрдө неге жашап атканыңды сен өзүң билбейсиң деген сөз. Эрозия болсо интим гимнастика жасаса кетип калабы дейт. Эрозиянын келип чыгуу себептери бар. Физиологиялык жакка караганда аялдар психологиялык көйгөйлөрүнөн улам көбүрөөк эрозияга кабылышат. Бул
нестабильный эмоция, нестабильный эмоционалдык абалда жүргөн кезде, мисалы бир проблемасы чечилип калса, же болбосо эмоционалдык муктаждыгы чечилип калса, бактылуу жүрө берет дагы. Кайра баягы эмоционалдык качелиге түшүп калса, маанайы бузулуп калса, бактысыз болуп калат. Ушинтип эмоционалдык качелиде жүрөт айтор. Ушундай болгон кезде аялда төмөнкү жагында ушундай көйгөйлөр боло берет. Эгер ушундай болсо, анда эмоцияларга көз каранды болбогонду үйрөнүшүңүз керек. Аракет кылышыңыз керек, өзүңүздү таанышыңыз керек. Бул кезде сиздин көйгөйүңүз кетет. Бирок стресс болгон жер зажатый болду да, ошол жерге көйгөй чакырдып атабыз. Биздин ар бир дене булчуң биздин эмоционалдык абалыбыздан көз каранды. Ошон үчүн стресс болдуңбу, лечение да керек. Же болбосо стресс ошол эрозия жаңы башталган болсо, лечение ала беришиңиз керек да, алып коюшуңуз керек. Лечение плюс интимная гимнастика плюс көбүрөөк өзүңүздүн эмоцияңыз менен иштеп, ичте калып калган, подавленный, басылып калган эмоцияларыңыз менен иштеген кезде сизден бул көйгөй кетет. Рактан арылып кетип атышпайбы? Өзгөрүүлөр сонун дейт. Сиздин салымыңыз чоң дейт, машаллах. О, машаллах, Надирайым. Мен дагы былтыр 31 январь туулган күнүмдө байым курсту белек кылган дейт. Акчам жок, күйөөм бербейт дейт. Сиз өзүңүздү ылайыксыз сезесиз. Ошондуктан сизге күйөөңүз бербей атат. Өзүңүздү ылайыксыз сезгендиктен. Байкасаңыз, сиз өзүңүздү ылайыксыз сезесиз. Жакшыга ылайыкмын десеңиз, ичиңизден мен ылайыктуумун деген жооп чыкпайт. Өтө эле агрессивный болуп кетип атам, кичине нерсеге нерв болуп, кыздардын урушуп, кайнем сүйлөсө жакпай, сүйлөп салып атам. Ички жана сырткы абал менен иштөө керек, разум жана тело менен иштөө керек. Кантип жоготсом болот дейт. Кантип жоготсом болот дейт. Бул өзүнчө жок болуп кетпейт. Бир күн эле туруп милая болуп калбайсыз. Бир күн эле туруп ушундай жумшак, мээримдүү болуп калбайсыз. Сиз бул абалда жүрө бересиз, бир күнү бир ооруңуз чыгат, ана жертва болосуз. Мен сен үчүн кылдым, мен сен үчүн жашадым, мен ушундай болуп калдым. Аны күнөөлөп, муну күнөөлөп, анан өмүрдөн сизде туруктуу депрессия калып калат, туруктуу стресс калып калат. Же бул абалдан чыгам десеңиз, жолу бар сизде. 31-нде курска жазыласыз, эмоцияларды түшүнөсүз. Ички абалга терапия жасайбыз, сиз мында уже жеңилдеп, кадимкидей өзүңүздү жакшы сезип, ачуу, агрессияңыз кете баштайт. Анан гимнастикаларды 1-февралдан баштап гимнастикаларды жасай баштайбыз. Гимнастика жасаган кезде сиздин телоңуз дагы жумшарат. Ошентип жан дүйнө жана дене менен иштеп, сиз бул абалдан чыгасыз. Күйөөгө сомнение боло бергенден кантип арылат дейт. Өзүңүзгө ишеним болгондон. Өзүңүзгө ишенимдүү болбосоңуз, дайыма адамдарга көз каранды болосуз. Адамдарга көз каранды болуу өтө дурус эмес. Полип боюнча гинекологторго кайрылып, полипти лечение алыш керек. Врачтар операция десе операция, күйгүз десе күйгүз, алдыр десе алдыр, лечение кылдыр десе кылдыр. Полип гинекологтор менен. Акчаны кантип төлөйбүз? Бөлүп төлөсө болот дейт. Ушул боюнча биздин менеджер кыздар сиздерге абдан сонун жооп беришет. Бөлүп төлөсөңүз болот, бирок 30 азыр броң кылып коесуз дагы 31 январь күнү калган толук тапсыра аласыз да. Эми кыздар, бул билимдер акчага баалангыс билимдер. Эч ойлонбой, оорунбай катышсаңыздар болот. Ооба, кыздар, мен эфир өтөм, курска чакырам. Көзү ачылып калган, билим эмне экенин түшүнүп калган адамдар муну туура түшүнүшөт. Биз сиздерге жеткизип атабыз ушундай билим бар экенин. Ушундай абалдан кантип чыгыш керек экенин айтып атабыз. Мен бир эфир өтсөм эле баарыңар эле эртеси жана Золушка мультфильм бар го, сыйкырдуу таякча менен өзгөрөт. Ошондой болуп кетпейбиз. Биз жомокто жашап турган жокпуз. Биз реалдуу өмүрдө жашап атабыз.
Мурдагы Турсунай ким эле айтайынбы? Мурдагы Турсунай энергиясы жок, баардык жерде коркуп, кысынган, төмөн сезинген, өзүн эркек сыяктуу сезинген, кабагы салынган, балдарын урган, балдарын урушкан, төмөн сезинген, адамдардан көз каранды, акча жагынан да, мамиле жагынан дагы, күйөөсүнөн таяк жеген, изменаларга кабылган, ыйлап сыктаган, күйөөсүнүн любовницаларына чалып урушуп жүргөн Турсунай болчумун. Карыз болгон Турсунай болчум. Мен күн сайын билим алдым, күн сайын өзүм менен өзүм күрөштүм, ойлорум менен күрөштүм. Ошентип менде азыр сиздер көрүп турган өзгөрүү. Бул бат эле болуп кеткен жок, бирок мен киришкен күндөн баштап күн сайын өзгөрүү болду. Мунун баардыгын мен курстарымда салып берип атамын. Даже кыздар, азыр сиздерди таң калтырган, бир жагы кыжырыңыздарды келтирген нерсе айтайынбы? Мындай да, мен аялдарды күнөөлөбөйм. Мен ар дайым аялдар тараптамын. Аял бактылуу болуш керек. Аял таяк жеп жашабашы керек. Аял сүйүүгө ылайык. Аял баардык жакшы нерсеге ылайык. Даже аял өскөн кезде эки жактан болуп атса дагы мамиледеги түшүнбөйчүлүк күйөөсүнөн кечирим сурай алат. Мага биринчи күйөөңдөн кечирим сура дегенде менби дегем. Жок, эмнеге? Мен кечирим сурайынбы? Мен кечирим сурабайм дегем. Бирок анан ойлоно баштадым. И ойлонсом, кечирим сурасам болот экен мен дагы жашап аткандан кийин. Мен ката кылганым үчүн кечирим сураган жокмун. Мен бактылуу болуу үчүн кечирим сурадым. Кечирим суроонун да эрежеси бар. Ошол кезде мен үстүмдөн оор жүктү алып салгандай болдум. Бирок сен азыр кечирим сурасаң, сен өзүңдү тряпкадай сезип жүрсөң, азыр кечирим суроого сен даяр эмессиң. Сен тряпка боюнча кала бересиң. Сен тебелейт, тепсейт. Сен ханыша болуп туруп кечирим сура. Менде гормональный нарушение болот, интим гимнастика жардам берет дейт. Эмне себептен гормональный нарушение болот? Стресс болгондо адамда биринчи гормондор бузулат, билебизби? Гормондор бузулат, походка бузулат, үн тон бузулат, бетке дактар пайда болот, чыкпай калган сезимдер беттен дак аркылуу чыгат, аллергия, зоб, ушундай кыйналып жүрөт, адам оору менен чыгат. Гормондор бузулса сизде стресс. Көбүрөөк сиз сезимдериңиз менен, ички абалыңыз менен, түшүнүктөрүңүз менен иштеңиз. Анан гимнастика жасайсыз. Ошондо сиз эмне деген гормон ичип атасыз, эмне деди биринчи, сиз муну биздин менеджерге айтыңыз. Сиздин менеджер бул сурооңузду тактасаңыз мага жеткизет. Анан курстан жыйынтык болот же болбойт айтабыз. Өзгөрүү сонун 5-класста кызым айтат: "Мама, самооценкам көтөрүлүп калды" дейт. Машаллах, жакшы. Күйөөм кумар ойноп жатат, раздраженный, уруп жатат дейт. Өтө дурус эмес. Мындай абалда сизге кетип турууга туура келет. Бир жакка кетип турушуңуз керек. Кетүүнүн эрежеси бар. Мен муну дайыма эфирлеримде айтам. Тилим тешилди, тилим чарчады. Уруп атса деле бирге тура бербейли, кыздар. Кетип тургула. Кетүүдө кандай кетесиң? Жан дүйнөм ооруп калды. Жан дүйнөм жанчылып калды. Мен бир аз өзүм менен өзүм болуп келейин. Ойлонуп келейин, кайсы жерде ката кетирдим, кайсы жерде эмнени кылуум керек деп айтасыз, болду. Ашыкча сөз сизди бактысыз кылат. Анан өзүңүздү байкап көрүңүз. Сизге кандай жакшы? Тынбай билим, жан дүйнө билими. Курска жазылып алсаңар, мындай көйгөйүңөр чечилет. Жашоого жетпейт да күйөөбүз деле тыпырчылап иштеп жүрсө акчаны кайдан алабыз дейт Келдибекова. Аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген нерсе бар. Эгер бактылуу болгуңуз келсе, сиз өзүңүздү түшүнүңүз. Өзүңүздү түшүнгөн кезде сиз күйөөңүзгө тилиңизди сезим менен, эмоция менен жеткире аласыз. Туура эмоция бергенди үйрөнө аласыз. Ооба, эркектин кирешеси аз болсо аялдын күнөөсү эмес. Бирок аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген нерсеге кармалып туруп, таянып туруп, гуманная педагогиканы кошосуз. Красный маркер, зеленый маркер деген бар. Зеленый маркерди колдоносуз.
менталдык отношенияны дурустайсыз, чувство важности сезимин бересиз жана аны өзгөртүүгө тырышпайсыз. Аялдык ордуңуздан сүйлөшкөндү үйрөнөсүз, каталарыңыздын үстүнөн иштейсиз. Суроо өнөрүн үйрөнөсүз. Эгер бактылуу болгуңуз келсе, ким бактылуу болгусу келсе, ошол адам ниетине жараша аракет кылуу керек. Акча Аллахта көп, Алла Таала бай, акча чексиз. Акчаны көп тапкан адамдын 5 кулагы 5 көзү бар эмес. Ал да сизге окшогон адам. Сизге окшоп жейт, сизге окшоп басат, сизге окшоп уборныйга кирет, сизге окшоп уктайт, сизге окшоп андан дагы ичинен жел чыгат. Сизге окшогон эле адам анын да башы кирдейт дегендей болгон. Ал Кудайдан сураганды билет. Алла Таалага гана таандык, Алла Таалага гана байланган адам. Сиз бул абалда жүрсөңүз, акчаны кайдан алат элек десеңиз, анда ушул абалда эле жашай бересиз. Акча адамды бактылуу кылбайт. Акча деген бул мүмкүнчүлүк гана. Акчасы көп, бирок өтө бактысыз адамдар көп. Могу жерде мондай жалкоолукту жеңиш керек. Өлө жалкоо болуп атам дейт. Мындай сөз бар го, бай болгуң келсе эшек болуп иште дейт го. Сиз дагы энергиялуу болгуңуз келсе, бир жерди көтөрүп аракет кылышыңыз керек. Монтип налыганда эч нерсе аракет кылбай туруп уялыш керек. Азыр мүмкүнчүлүк бар. Биз Z муундун балдарын тарбиялап атабыз. Өнүккөн өлкөдө, жетишкен заманда жашап атабыз. Алла Таалама чексиз шүгүр. Биздин Кыргызстан тынч өлкө. Бара турган жериңе эркен барып келесиң. Бала чакаң мектепке кенен барып келет. Сөз эркиндиги бар. Оюңду каалагандай айта аласың. Заманыбыз тынч. Биздин адамдар азыр көп жегенден ооруп атат. Ашчылыктан эмес, токчулуктан ооруп атат. Заманыбыз гүл. Эгер жакшы жагын көрө турган болсоң, билим бар. Мына үйүңүздө печканын жанында жылуу отуруп алып, билим ала аласыз. Керек болсо сизге бир эле телефон жетиштүү. Мына телефонуңуз болсо, мындан карап туруп гимнастикада жасайсыз, интимная гимнастикада үйрөнөсүз. Сексуалдык энергияңыз да ачылат. Билим бир өмүргө, урпагыңызга жете турган билим аласыз. Мурда билим алуу үчүн балалуу болуп калган энелер дагы балдарын чоң энесине таштап, тай энесине таштап билим алууга кетчү. Туура эмеспи? Азыр сизде үйдө отуруп дагы билим алууга мүмкүнчүлүк бар. Үйдө отуруп дагы акча табууга мүмкүнчүлүк бар. Мигрант болуп темселеп кетүү эмес, үйдө отуруп дагы акча таба аласыз. Кыргызстанда азыр сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Болгону мээдеги сезимдер менен иштөө силерге жетиштүү. Бүгүн офлайн сабагыңызга жазылдым дейт. Машаллах, офлайндан аман эсен көрүшкөнчө. Менопауза убагындагы эмоциянын кескин өзгөрүшүн теңдөө мүмкүнчүлүгүнө гимнастикалардын кандай жардамы бар? Гимнастика жасаган кезде кан айлануу жакшырат. Зат алмашуу жакшырып, йогалар менен ойду контролдоого болот. Ойду контролдоого жардам берет. Интимная гимнастика, йога экөө биригип гормондордун активдешүүсүн, өзүнүн кызматын аткаруусун жөндөйт. Ал эми психологиялык сабактар менен сиз как раз эмоциялар менен иштейсиз дагы, сиз башка адам болуп чыгасыз. Желкемде оор жүк болгондой, желкеңиздеги оор жүк болгондой болсо, ошол неден болуп атат? Же сиз Кудайдын жүгүн артып алгансыз, көп башка адамдарды ойлоносуз, башка адамдарды өзгөрткүңүз келет. Мүмкүн ушундай чыгар. Сонун жыйынтык алдым дейт. Жакшы. Мына мен да балдарымды урушканмын. Азыр иншаллах андай эмес, мен окугандан кийин дейт. Мына көрдүңүзбү? Күйөөмдүн телефонун антара берем дейт. Ишенбөөчүлүк, өзүңө ишенбөөчүлүк. Күйөөңдүн телефонун антарсаң эле күйөөң сенден коркуп калбайт. Мен де өткөн 31-январдан баштап окуп баштаганмын. Мага психологиялык сабактар, терапиялар абдан жардам берди. Үй бүлөмдөгү мамиле сонун жак өзгөрдү. Жолдошумдун, балдарымдын, өзүмдүн иштерибиз жүрүштү. Мына көрдүңөрбү кыздар? Жөн эле акча таба турган курстарга жазыла бересиңер дагы мотивация менен кичине иштемиш болуп кайра калып калат жанагы акчаңар, билимиңер. Туура эмеспи? Туура.
не деген курстарга окубадыңар, не деген курстарга окубадыңар, бирок баштап келип эле кайра ишиңизди алып кете албай эле калып калдыңызбы? Ооба, калып калдыңыз. Биринчи өзүңдү түшүнүшүң керек. Акча чоң адамга керек. Сен өзүңдүн ордуңда болбосоң, бардык жактан проблема. Мына балдарымдын өзүмдүн иштери жүрүшсүз деп атат, көрдүңүзбү? Эгер күйөөңүзгө деген негатив болсо, балаңызга сиз күйөөңүз жөнүндө айтпасаңыз дагы, бала сиздин эркекке деген эмоцияңызды көчүрүп алат. Эркек балаңыздын атасына деген жек көрүүсү болсо, ал да бактылуу болбойт. Кыз балаңыздын атасына деген бир негативный ойлору болсо, эртең ошондой бир төмөнкү вибрацияда жүргөн эркек адамга жолугат. Бул энергиялар ушундай иштейт ааламда. Анан сиздин өмүрдү бала кыйталайт. Мамыт кызы кайрынса, сиздин сабагыңызга катышып аялдык энергияны толтуруп алдым дейт. Машаллах, аялдардын баардыгы окуй турган сабак экен дейт. Бул жерде көп адамдар отуруп атышат. Сабактарды көргөндөн кийин берген акчаңарга өкүнбөйсүңөр. Туура. Мен кайсыңды менен катуу уруштум. Менин айыбым жок. Айыпты оңдоо эмне кылыш керек дейби? Кыздар, конфликтте адамда билим болбосо, бул провокацияга барат. Провокация деген күчөтүү, конфликтти чечүү эмес, бул билим жок кезде келип чыгат. Провокацияны ким кылат? Мисалы, сиз күйөөңүзгө бир нерсе десеңиз, күйөөңүз айтат: "Сен мен жөнүндө ушинтип ойлойт экенсиң да". Сиз да провокация кылдырасыз. Антип ойлобогондо мен кантип ойлойм? Мисалы. Же болбосо, кайсыңдыгыңыз келип бир нерсени айтканда, сиз аны менен тарс жарыласыз. Сизде буга чейин топтолуп калган эмоциялар бар го. Бул сизге оору алып келе турган нерсе. Сизде билим жок. Билим жок. Эгер сизде билим болсо, урушуп, конфликтте аны менен кыйкырышып алсаңыз дагы, билим болсо, сиз андан кечирим сурап, же болбосо мен сени менен урушайын деген ниетим жок эле. Ушундай дегенден кийин мен өзүмдү кармай албай калдым. Мисалы, ушундай сүйлөшүп алмаксыз да. А эгер сизде билим болсо, билимди колдоно алсаңыз, ал сизге уруш чыгармак эмес. Сиздин энергияңыз ал сизге келип уруш чыгарууга түрттү. Дагы мен сиздерге мактанып айтып кетейин, биздин курска улуу эжекелер да абдан көп катышат. 18 жаштан баштап 70тен ашып калган апалар катышат. Аралаш группада сонун бир аябай аялдар топтому да, ар түрдүү курактагы аялдар топтому. Жаштар чоңдордон мотивация алып, чоңдор аялдардан мотивация алып дегендей мындай бири-бирине шык беришет. Айтайын дегеним, баардык курактагы айымдарга жарай турган курс, жана ошондой билимдүү айымдар дагы менин курсумдан бир билим үйрөнүп атышат деп айткым келип атат. Улуу апалар бар. Улуу апалар дагы биздин билимдерди үйрөнүп атышат. Демек, мен туура жолдо баратам. Демек, бизде өсүү бар. Эптемей септемей курс эмес, тажрыйбадан өткөн, эл аралык деңгээлге жооп берген билим. Жолдошум карызга батып кетти, эмне кылам дейт. Сиз бир гана Алла Таалага тапшыра аласыз. Анан билим алыңыз. Ошол кезде кетирип жүргөн катаңызды кетирбей турасыз. Анан ал дагы психологко жазылуу керек экенин сиз өзүңүздө психологиялык түшүнүк болгондон кийин ага жеткизе аласыз. Машаллах, бул жерде Мунарбек деген мырза жазып атат. Эми эркектерди өчүрөбүз негизи. Бирок бул жерде эми түшүнүгү, көкүрөгү ачык мырза экен, ошондуктан өчүрбөй эле коелу. Менин жубайым былтыртан бери дейт, сизди окуп аябай өзгөрдү. Сизге рахмат дейт, көрдүңүзбү? Эркектер абдан көп кайрылат. Мен кандай кылып аялымды жаздырсам болот? Аялыма сюрприз деп айтыңызчы, акчаны мен төлөйүн деген мырзалар көп. Биздин Кыргыздын мыкты мырзалары бар. Баягы бир
карынмайды бир кумалак чиритет деген сөз бар го. Ушул айрым абьюзер, манипулятор деп атабыз го, травмасы көп, чоңойбой калып кеткен эркектер бузуп коет. Бирок биздин кыргыздын өтө мыкты мырзалары бар. Айтайын айымдар, көпчүлүгүңүздөр мыкты мырзалар менен жашайсыңар. Мыкты мырзалар үй бүлөнүн кадырын билет, үй бүлөнү сыйлаганды билет. Тилекке каршы ошондой мырзалардын аялдары өздөрүн таштап коюшат. Ал мырзаңыз баягы сиз күчтүү болуп кеткенден, сиздин жаныңызда өзүнүн ордун билип, сизге белектерди алып берип өмүр сүрүп аткан жок болгон, ал өзүнүн ордун билет өмүрдөгү. Аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген сөзүңүзгө ишендим дейт. Күйөөмө көңүл жок болуп калды дейт. Сизде эки жол бар. Же күйөөнү кечирип, түшүнүп, кабыл алып жашоо, же ушул өмүрдө күн кечире берүү. Азыр экөөңөр бири-бириңердин өмүрүңөрдө жоксуңар. Көңүлүңүз калды, демек сиз азыр күйөөңүзгө аялдык ролуңузду алып барган жоксуз. Экөөңөрдүн энергияңар эки жакка бөлүнүп кетти. Сиз дагы жалгыз калган адамдай жашап атасыз. Никеде, ЗАГСта, кагазда күйөө бар, бирок жан дүйнөдө күйөө жок. Күйөөңүздө дагы кагазда аял бар, бирок жан дүйнөсүндө аял жок. Экөөңөр эки башка калып калдыңар, эки жээкте. Бирок бул нерсени чечүүгө болот. Бир гана кабыл алуу, сүйлөшүү. Сүйлөшүү дегенде сендин көңүлүм калып калды. Сен ушундай кылдың эле го. Мен ошондон кийин ушинтип калдым. Эмес. Сүйлөшүүдө жолдор бар. Ал үчүн мен аялдын тилиндеги бал менен аялдын сырдуулугу амал көйлөк, айтор көп сабактарды даярдап койгонмун. Ошол сабактарды көргөндөн кийин буюрса сиздин көңүлүңүз, сиздин оюңуз өзгөрөт үй бүлөгө деген. Сиз күйөөңүзгө көңүлүңүз жок болуп калган кезде сиздин бул энергияңыз сөзсүз урпагыңызга таасир этет, балдарыңызга таасир этет. Ушуну унутпаңыз. Ради детей, ради балдарыңыз үчүн, анан ради Аллаха, ради өзүңүз үчүн. Биринчи ради Аллаха, анан ради балдар, анан өзүңүз үчүн жакшы жолду колдонуңуз. Менин күйөөм өмүр бою эсептешип жашайт, мүнөзү башы менен кошо кетеби кыйналып жашап жүрөм. Жок, үмүтсүз болбоңуз. Үмүтсүздүк бул шайтандан. Кыздар, эфирди жыйынтыктасак болобу? Өзгөрүү сонун болот, катышканыңызга дейт. Рахмат, кыздар. Кыздар, түнкү саат 12 чейин айтмакчы акция бар. Акция менен катышып алсаңыздар болот. Акция жарыялаганбыз. Бул сиздер үчүн сонун мүмкүнчүлүк. 2490 сом, 4990 сом. Андан кийин кайра түнкү 12ден кийин баалар өзгөрөт. 2990 сом, 5490 сом. Биздин курстун баалары улам көтөрүлүп келатат, өзүңүздөр байкап атасыздар. Анткени биз курсубузга жооп бере алабыз. Жан дүйнөнү жана ден соолукту дарысыз чыңдоо борбору болуп өзгөрдүк. Юстиция министрлигинен бул такталды. Мамлекеттик деңгээлде биз ушундай жумуш алып барып атабыз. Бойго жеткен кыздарым бар, атасы менен ата бала эмес, өгөйдөй кандай мамиле кылам дейт. Бул эки адамдын ортосундагы мамиле болуп атат. Бул учурда энеге чындыгында абдан кыйын. Бирок сиз бактылуу болгуңуз келсе, ушул көйгөйдү жөндөгүңүз келсе, анда сиз аял өзгөрсө, аалам өзгөрөт деген нерсеге таянышыңыз керек. Сизге билим алган учурда көп нерсени колдоносуз. Сизге жөн эле жумшак сүйлөшүү жетпейт. Сиз өзгөрүп аткан кезде күйөөңүз сизди кайра мурдагы абалыңызга түшүргүсү келет. Бирок токтоп калбастан, тынбай алдыга кете бересиз. Өзүңүздү уккан кезде күйөөңүзгө оюңузду туура жеткире аласыз. Туура жеткирүүдө сиздин күйөөңүзгө биринчи
жай сүйлөшүү деп атабыз, сэндвич метод деп атабыз. Бул жардам бербеши мүмкүн. Анткени кыздары менен конфликт болуп атпайбы? Андан кийин сиз кыйытма түрдө колдоносуз. Бирок ар бир сүйлөшүүдө ал сиздин сөздөрүңүздү кабыл албаса дагы дароо, бирок анын мээсинде сиздин сөздөрүңүз калат. Анткени сиз баары бир туура сүйлөп атасыз. Ал кааласа, каалабаса сиздин сөздөрдү кабыл алууга мажбур болот. Анан болбосо жестко сүйлөшүүгө өтөсүз. Бул кезде күйөөңүз дагы да дароо кабыл албайт, бирок сиз аял ролуңузга түшүп атасыз. Ошол эле учурда ага эркекке карагандай кароону дагы үйрөнүп атасыз. Ошол сүйлөшүү арасында ага ыраазычылыкты айтып атасыз да. Ыраазычылык айтуу дегенде анын да жакшы жактары бар. Ошол жакшы жагын айтып отуруп, ага жакшы сөз жетпейт. Ал кичинекей кезинде маанисиз болуп калып кеткен. Ата-энесинен көп критика уккан. Ошондуктан ал өзүнүн балдары менен тил табыша албай атат. Негизи анын внутренний состояниясы го, кичинекей бала абалы урушуп атат сиздин балдарыңыз менен. Неге бир баада болбойт дейт? Анткени курстун баасы өтө жогору. Курстун деңгээли өтө жогору. Курста көп нерсе камтылган. Йога, интимная гимнастика, психология камтылган. Андан башка дагы биздин курста бонустук сабактар бар. Бонус деп айтайын десең, бонус эле эмес, накта бир жогорку бир деңгээлде үйрөтүп беребиз. Макияж сабактары бар, массаждар бар. Эмне деген гана баалуу сабак техникалар бар. Сабакта жөн эле сизге мындай кылып айтып койбойбуз. Азыр эми акысыз эфирде жолун айтып берип атабыз. Ал эми акылуу сабактарда жалаң техникалар берилет. Сизге даяр курал берилет. Ошол куралдарды колдонуп туруп, сиз бат жыйынтыкка жете аласыз. Арзандатыңызчы дейт. Жок, Алла кааласа курстарым арзандабайт. Анткени курс мамлекеттик деңгээлде тастыкталган. Билим бар, эксперттик көз караш бар. Могу колунда жокторго кыйын болуп атпайбы сиздин курска катышуу деп атасыздар да. Колунда жок деген нерсе жок. Алла Таалам рызкыны төгүп чачып берет. Кандай болбосун курска жазылып туруп, курсту сиңирип алсаңыз, могу мышлениядан чыгасыз, кедей мышлениядан чыгасыз. Живой разбор кыласызбы дейт. Ооба, живой консультация бар, терапия жасайбыз жеке. Кыздар, эмесе жакшы калыңыздар. Буюрса 31 январда көрүшөбүз онлайн. Ал эми 11 февралда офлайн форматта көрүшөбүз. Эгер курска катышам десеңиздер, анда дайрекке кайрылыңыздар. Группаларда болсоңуздар, группага кайрылыңыздар. Саламатта калыңыздар.